мамлекеттик күчү өзүнүн армиясынын коргонуу мүмкүнчүлүгүнүн күчүндө экенин билесиздер. Акыркы 2 жылда мамлекет 1 миллиард доллар акчаны коргонуу мүмкүнчүлүгүнө жумшады. Бул эмне? Бул биздин куралдуу күчтөргө алынып аткан аскердик техникалар, боеприпасы, вооружение, военная техника и все другое. Биз мурдагыдай эмеспиз. Кудайга шүгүрбүз азыркы күндө толук бойдон башка мамлекеттерде кем калбай турган курал-жаракка ээ болду. Башкаларда жок курал-жаракка ээ болуп атабыз. Мына азыр дагын деле алып келип атабыз, дагын деле жасап атабыз. Мунун эң негизгиси биз согушка даярданган жокпуз. Биз коргонууга даярданып атабыз. Мамлекетибиз корголбосун деп атабыз. Элибиздин 1 метр жерин дагы бирөө басып ала албайт, анга жол бербейбиз деген максатты кылып атабыз. Эң негизи элибиз тынч жашасын деген максат. Тынчтыкты камсыз кылып беребиз, Кудай кааласа. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, 18 февралга карата жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Таранто эл аралык аэропортунда кырсык катталды. Миннеаполис шаарынан учуп келген учак конуу учурунда учактын учу жерге тийип, учак айлануу менен жерге түшкөн. Каза болгондор тууралуу маалымат азырынча жок. Адистер учактын Таранто аэропортуна конуу учурунда катуу шамалдын таасиринен айланып кетиши мүмкүн экенин айтышууда. Так себеби азырынча белгисиз. Бирок кырсык кар жаап, катуу шамал учурунда болгон. Учакта 80 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү болгон. Акыркы маалыматтар боюнча кырсыктан кеминде 15 адам жаракат алган. Кыргыз элим, Кутмангун TikTok подписчиктери, мен бүгүн Жасик Тигирсан атына арыз жазып чыктым. Урматтуу генерал Камчыбек Ташиевич, мен сизден суранат элем. TikTok тармагында отурган ар бир жарандын укугун коргоп бериңиз. Себеби дегенде биз уруксаты жок TikTokто сүрөттөрүбүздү, видеолорубузду чыгарышып, жалган жала жапкандыгы үчүн TikTok тармагында жакшынакай отурган аялдар, анча-мынча үй бүлөлөр жөнү жок эле ушул запистердин айынан, жала жапкан сүрөттөрдүн айынан көп семьялар бузулуп жатат. Сизден суранам, мен бүгүн арызымды жазып чыктым. Менин арызымды кабыл алат деген чоң үмүттөмүн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Москва шаарында кыргыз таксисти атып кетишиптир. Видеороликти көрүңүздөр да, туугандар. Слышишь? Успокойся, фигней не страдай. Слушай, я вот шел, слышал что-то хруст какой-то, и потом вот это началось же. Жол талашып кетип, кыргыз братанды просто атып салган. Азыркы учурда братандын абалы жакшы, колунан жаракат алып туруп, больницада дарыланып жатат экен. Өзүңөрдүн ой пикириңерди комментарий калтырып кетиңиздер. Мекендештер, өзүңөргө сак болуңуздар. Ассаламу алейкум. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып
жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Жалал Абад шаарында эртең менен эле мына жолго суу себилип, мындай муз болуп калган уже бул. Эртең менен сепкен сууну таң атпай. Азыр жай эмес да, кыш. Мыналар муз болуп, мыналар тормузду басканда кетти мына уже. Тайыпчы. Бул бир машина. Онунда турган темирди мына кышайта кеткен бир машина ошол жерден эле. Мына могу жерде баллондун изи турат. Бу жерден 2 машина түшүп кетиптир жана. Мыналар тормузду басып, тайып кетип атат мынакей. Суу сепкендин да өзүнүн убакыты болот да. Барат деп мына, каяка барат? Бүт тегерет тосуп алыпсыз. Каяка барсың балдар? Мына карачы, каяка барат? Өзүңөрдүн территорияңды бекитип алыпсыңар. Этин силер жейсиңер, сөгүн мэрия жейт. Давай, муну өзүңөр карагыла, урматтуу мугалимдер. Мына кара, мына каяка барат мына балдар? Канча, кызым, сен канча контракт төлөйсүң? Шипелдик айтып коюш, пожалуйста. 37 миң, а? Так, эжеке, сиз канча налог эме төлөйсүз? Контракт. Кызым, айтып коюш шипелдикке. Контракт. Сиз канча төлөйсүз? Контракт канча төлөйсүз? 44 миң, мынакей. Мына майрамдар боюнча дагы азыр мына өзгөндө болгон ошол жанагы баланын өлүмү боюнча дагы 14 февралда болуп атат да. Бул 14 февралда Валентина, Ден Валентина деп коет. Жанагы Валентин күнү. Мен ушул жерден суроо берет элем, өзү бул Валентин күнү деген кандай майрам? Бул эмне болгон майрам? Ким жооп берет буга? Мындай расмий түрдө бизде кабыл алынган бир кандайдыр бир майрам эмес. Бул өзү эле жаштар арасында Европадан жанагы день влюбленных деп коет. Баягы бирине бири жакшы көрүшүп эле анан кийин жанагы андай мындай кичинекей открыткаларды берип, бул мындай бирок расмий түрдө ушундай өткөргүлө мындай болот, жобосу тигиндей деген колго алынган эмес. Бул баягы өзүнө эле баягы өспүрүмдөр арасында эле, анан жаштар арасында, студенттер арасында өзгөчө тараган.